Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya'i vel murselin. Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir toğanlar. Jaratkan Allah'a çeksiz şükürler olsun. Nakey dağı bir bizge mümkünçülük berip, nakey şu Allah'ın evinde büyük ibadatın ötөгөнü dayardık görüp oturabız. Бұл да болса чоң bir немат, туғандар. Аллах Таала бұл нематты, бұл бақытты насип еткендерге Аллах насип еткен. Насип етпегендер де болса, туғандар мінекей көріп отырмыз. Насип етпегендер ушундай ибадат кыла турган мезгилде душмандык жана башка ойлор менен аракет кылып жүрүшөт. Ачынарлуу сүрөт. Туғандар, бүгүн биз сөз кылган темабыз, урматтуу бир туғандар, эң улуу тема тууралуу кеп кылабыз. Бул улуу тема, урматтуу бир туғандар, жаратканды таанып билүү, Аллахты таанып билүү, Алланын жактырган нерселерин, Кудайдын буйрган нерселерин үйрөнүү. Мына ошол нерселерди үйрөнүү бул эң улуу нерселердин ичине кирет. Албетте, туғандар, мына ошол илимдин астына бардык жакшылыктардын бардыгы мына ошол нерсенин ичине кирип. Эки адамдын ортосунда конфликт чыкса дагы, туғандар, мына ошол бирин бири усмирить этиш үчүн ошол жердеги жасалган попытка, аракет Кудайды эстетип, бул адам өзүнчө мисалы ошондо бир агрессиясынан башкасынан эгерде актануу аракетин көрө турган болсо, мен Кудайды тааныймын, мен Аллахты тааныйм деп мына ошол нерсени айтат. Баягы адамдын жүрөгүнө кичине бир тынчтык кириш үчүн Кудайды тааныган адам, Кудайды таанып билген адам, анын колунан эч качан жамандык келбеш керек эле. Ошондуктан туғандар, биздин шариятыбызда айтылган бир сөз бар, шарафу талап би шарафи аль-матлуб деп коет. Ар бир адамдын ошол действиясы, адамдын кылган аракеттери, ошонун улуулугу, анын ыйыктыгы көздөгөн мына ошол максатына жараша болот. Канчалык ошол адамдын максаты жогорку деңгээлде эле, тугандар. Мисалы мынакей айтайлык, адам портер грузовой машинаны айдап баратат дейлик, мисалы. Продукталарды үстүнө жүктөп баратат. Ошол продукталарды жүктөп бараткан кезде керек болсо, мына ошолор портердин анча-мынча, мисалы айтайлык, ошол ПДДдан правонарушениясы боло турган болсо дагы токтоткон жерде, мисалы ошол сотрудники ГАИнин сотрудниктери бул адамдан тактап, мына ошол адамдын кетип аткан нерсеси, мына ошол нерсе гум помощь, ошол пострадавший адамдарга, мисалы ушул тамак-аш алып кетип аттым эле десе, мына ошол нерсеге дагы анын жасаган баягы нарушениясын дагы көз жумулат. Эмне үчүн? Мына ошол нерсенин максаты улуу болгон үчүн, ошол кетип аткан адамдын максаты улуу болгон үчүн, ошону оформлять этпестен ошол жердеги ошол ГАИнин сотрудники жок дегенде, менин салымым, мына ушул жакшылыгым, мына ушул жеңилдик, бул адамды тезирээк жөнөтүү, пропускать эт, мына ошол нерсе менен болсун деген сундай бир ниет болот. Ошондуктан тугандар, мына бул дүйнөдө абсолютно дегенде биз 100% деп коебуз. Кээ бирлер 1000% деп коет го. Өзү негизи 1000% болушу мүмкүн эмес. Ошол 100% коэффициент. Мына ошол абсолюттук сүрөттө эң улуу нерсе бул, тугандар, шариат илими болуп эсептелет. Шариат илими бул абсолюттук сүрөттө бардык башка илимдердин үстүндө турат. Сөзсүз түрдө, тугандар. Айтайлык, мынакей ошол багы физика, химия жана башка илимдердин үстүндө шариат илими эң биринчи орунда турат. Себебин, тугандар, мен сиздерге азыр түшүндүрүп берем. Ар бир инсан кандай илим үйрөнбөсүн, мына ошол адам, мына ошол какой-то бир образование алыш үчүн ага өмүрүн сарптайт. Мына ошол образованияга жетиш үчүн адам финансовый каражаттарын сарптайт. Бул адам канча нервтерин мына ошол нерсеге сарптайт. Бирок бул чыдап атат, ошол нерсени аягына чейин алып барат. Мына айтайлык, общеобразовательный айтайлык, мынакей начальник средней школы. Бардыгына милдеттүү түрдө мына ушул нерсе керек. Ключ к знанию. Андан кийин мынакей тугандар ошол
вуз, жогорку окуу жайлары, ал жерде окуш керек. Мына ошол адамдын кандайдыр бир адистиги колундагы болгон мына ошол диплому, конечно, бул жерде биздин максатыбыз бир гана ошол корочка болуп кала турган болсо, анда чоң жаңылуу. Ниеттин бузулганынан ошол нерсеге жетүү ыкманын өзү бузулушуну кесепетим мына ошондой корочка болот дагы. Анан ал корочка менен только корочканы иметь эткен инсан, только корочканы иметь эткен инсан. Илими, образование деген нерсеси жок боло турган болсо, бул абдан кооптуу сүрөткө айланат. Бул башкаларды иметь этип баштайт анан. Ошондуктан туугандар, албетте бардык илимдердин үстүндө бул шариат илими турат. Эмне үчүн дегенде, туугандар, шариат илими, урматтуу бир туугандар, дал ошондой адамдын өмүрү сарпталат. Илгертен айтайлык, мынакей ушул балдарды ошол устаздардын колуна тапшырган кезде эти сиздики сөөгү меники деген мына ушундай сөз менен устаздардын колуна тапшырып ошентип келишкен туугандар. Бул шариат илимди үйрөнсө жаман адам чыкпайт деген ошондой жакшы үмүттөрдү арттырып келишкен ата-энелер. Албетте бул жерде исключение бар. Исключение багы ата-энеси өздөрү мына бир тизгинде албаган, эч кандай ушул контроль деген нерсенин астына кирбеген мына ошондой чадаларын булар алып барып эптеп ушу молдонун колуна тапшырып коюп, ошо менен кутулуп кетүү аракеттери болсо, андай жактардын, андай нюанстар дагы бар туугандар жашоодо. Андай нюанстар дагы бар. Толтура үйүндө өзүнүн атасы эптей албай калган балдарын ушу молдо бир нерсе кылып эптеп бир адам кылып коер бекен деп ошентип тапшыргандар дагы жашоодо көп кездешет туугандар. Жабраил алейхиссалам Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга кайрылды. Эми мындай элестетип көрсөңөр, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол жердеги Меккенин сырт жагындагы ошол нур тоосунда үңкүрдүн ичинде отурат. Эч качан мындай нерсе болгон эмес, туугандар. Күтүлбөгөн жерден мына ушундай аят окулуп, айтып, баягы Жабраил алейхиссалам ушундай аятты пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын абалын эми түшүнсөңөр болот. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсени күткөн эмес эле. Бул дегени ужас. Бул дегени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир коркунуч, ушундай бир чоочуркаган, ушундай бир абалга түшүп калды. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын Жабраил периште менен болгон эң биринчи контакты болчу. Мына ушундай абалда болду. Бирок азыр бул жерде кептин баары мына ушул аят биринчи пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга келди. Иқра бисми раббикаллази халак. Сени жараткан кудуреттүү Кудайыңдын аты менен окугун деген мына ушундай буйрук, окугун деген мына ушул аят менен келди. Туугандар, Кур'ан Каримдин Мухаммад сүрөсүнүн 19-аятында жараткан Аллах Таала фа'лам аннаху ла илаха илля Аллаху вастагфир ли замбик. Жараткан Аллах бул аятында белгин аннаху ла илаха илля Аллах, ла ма'буда бихаккин илля Аллах. Белгин сыйынууга татыктуу Кудай жок, сыйынууга татыктуу бир гана Аллах. Мына ошол нерсени сен билгинде. Туугандар, мына ушул аят бизге жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын тавхидин бизге үйрөтүп атат. Жараткан кудуреттүү Аллах Таалага болгон ибадаттын накта калыс сүрөтүн мына ушул аят бизге жеткизип турат. Бул дүйнөдө сыйынууга татыктуу Кудайлардан боло турган болсо бир гана Аллах, андан башка сыйынууга татыктуу кудайлар жок дейт. Сыйынууга татыктуу кудайлар мынакей туугандар толтура дүйнөдө. То есть сыйынылып жаткан кудайлар. Бирөөлөр ташка сыйынат, бирөөлөр даракка сыйынып атат, бирөөлөр кандайдыр органга сыйынып атат. Вастагфирли дамбик, жана өзүңдүн күнөөң үчүн сен Кудайдан кечирим сурагын деп. Туугандар, илим маселеси бул эң улуу маселе. Шариат илими айрыкча. Бизде бул нерсеге туугандар ушундай бир биздин маданиятыбыз, биздин ушул нерсеге болгон отношениябыз, мамилебиз кандайча калган, кандайча куралып калган. Албетте биз туугандар коммунисттик, динсиздик мына ошондой идеология менен 70 жыл өмүр сүрүп келдик. Мына ушундай мөөнөттүн ичинде биз өзүбүздүн мына ошондой костяк баягы биз ойлогон, биздин ой жүгүртүү, биздин мышлениябыз туугандар ошол динсиз материализм негизиндеги
болгон основанын үстүндө куралып калып атпайбы? Основанын үстүндө куралып калып. Ошондуктан жалпы мынакей мусулман биз намаз окуп жаткан адамдар болсун, мынакей мамлекетибизде, өлкөбүздө дейлик, кайсыл жер болбосун, мына ушундай эгерде тарыхы менен боло турган болсо, албетте бул кече эле кандай доордон чыкты, кандай ошондой образ жашоодон чыгып келди инсан. Албетте мына ошол нерсенин негизинде бул адамдын мышлениясы ошонун негизинде куралат. Демек, шариат илими деген бул дайыма биз үчүн туугандар второстепенный вопрос болуп келген. Бул экинчи орунга, эгерде чоң дань уважения берилген болсо экинчи орунга. А так болбосо самый последний орунда болушу мүмкүн эле. Биздин бул динибизге болгон мамилебиз, биздин көз карашыбыз, биз бул шариатыбызга, бул динге болгон көз карашыбыз туугандар эмненин үстүндө куралып калды? Биз кандайча бул нерсеге назар салып атабыз? Бул сборник баягы адамдардын ушул этикет, эстетика, этиканын мына ушундай бир жыйнагы сыяктуу, адамдардын жашоосундагы алардын кулк, маданият, адеби тууралуу болгон сборник сыяктуу бул нерсеге биз назар салып келип атабыз. Бул деген чоң жаңылуу. Эмне үчүн дегенде, урматтуу бир туугандар, бул диндин фундаменти, бул диндин негизи туугандар ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деген негиздин үстүндө куралган болчу. Бул дүйнөдөгү бардык башка илимдер, булар второстепенный ошондой деңгээлдерде, даражаларда болушу мүмкүн, бирок шариат илими эмес. Шариат илими бул эң жогорку орунда болуп келген. Бул билим маселеси, адам зат үчүн болгон билим маселеси, урматтуу бир туугандар. Бул бир гана ушул исламдан башталып калган эмес, туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул эң акыркы пайгамбар болуп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхи саллям ошол пайгамбарлардын дүйнө жүзүндө адамзат тарыхындагы цепочка, пайгамбарлардын цепочкаларын замыкать эткен звеносу мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болуп атат. Бул дегени мындан алдын канчалаган пайгамбарлар бул адам затына жөнөтүлгөн. Канчалаган пайгамбарлар жөнөтүлгөн. Мына ошол пайгамбарлардын тагдырлары түрдүү болгон. Кепкинин астында калып жан берген пайгамбарлар болгон. Таяк жеп, куугунтук жеген пайгамбарлар болгон. Биздин ата бабаларыбыздын диндерине, биздин динибизге, биздин илгертен келип аткан ушундай эң сонун биздин ата бабаларыбыздын мурас кылып бизге калтырып келген наследиясына каршы биз жат динди кабылдап алышыбыз керек беле деп ошондой урандар менен канчалаган пайгамбарлар келген адамдардын колдорунан бул дүйнөдөн көз жумган, таяк жеп өлтүрүшкөн. Ошондуктан урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын бир хадисинде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямга кайрылышып, "Мен ашадду балаан я Расулуллах", адамдардын арасынан эң ушундай баягы балеси, сыноосу күчтүү болгон ким деп суроо узатылганда, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам "Ал-анбия", пайгамбарлар деди. Сумал амсалу фал амсал, андан соң мына ошол пайгамбар сыяктуулар деди. Пайгамбар деди. Туугандар, пайгамбардын сүрөтү, анын мындай кичине моральный составляющий эмне болуш керек эле? Пайгамбарлардын, кандай болуш керек эле, туугандар? Туугандар, Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде мынакей бир аятында айтып атат, Тоха, мына ушул сүрөсүндө, Тоха, ма анзална алейкал Кур'ана литашқа. Пайгамбар Мухаммад, биз Куранды сага бактысыз болуу үчүн Куранды түшүргөн жокпуз дейт. Эмне үчүн, туугандар? Мынакей пайгамбарыбыздын биографиясына назар салабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Амин деген аты менен Меккеде белгилүү инсан болгон. Меккеде сел жүрүп, мынакей ошол Каабанын мындай Мекке өзү толук граниттин үстүндө турат. Гранитный тоолордун үстүндө турат Мекке. Ошол баягы тайыз жери, монда кичине бир равнинный жери, ошол азыр Кааба куралган жери. Бирок алып көрсөң, ошол жер
мындай низ төмөн болгон үчүн жогордан аккан суунун баары ошол жака куюлуп келет. Ошондуктан туугандар, ал жакта кара жер жок болгондуктан кум жерде жамгыр челектеп куйган кезде сел жүрөт. Туугандар, Саудовская Аравияда мисалы айтайлык, целый каналдарды көрсөң болот. Пустой каналдар бетондон, армированный бетондон куралган каналдарды көрсөң болот, ичинде суу акпайт. Анан суроо бересиң да, бул эмне десе сел отвод деп коет. Сел келгенде сел укмуш челектеп жаан куйганда сел агат. Туугандар, мына ошол бир күнү ошондой нерсе болуп, мына ошол Кабаны жаңылоо муктаждыгы жаралды и кара ташты коюш керек болчу. Мына ошол жерде Курайш, ошол жердеги уруулар эми авторитеттер турат эми ал жерде. Мисалы бирөө держатель ключа, бирөөсү Замзам кудуктун смотрящий, дагы башка. Кыскасы ар бир ошондой багы бул чоң честь ошондой нерсени кармап, Кабанын ключун колуна кармаган мисалы адам болот. Анан багы кара ташты ким коет? Кара ташты коюш проблемасы. Просто ошол кара ташты дуалга коюп коюу миссиясын кимге жүктөйбүз? Туугандар, мына ошондой вопрос ошол жерде туруп атат. И плюс ошол Кабаны курап аткан кезде булар проценттен түшкөн акча деген нерсени булар таптакыр ошол Мекке мушрик капыр болсо дагы проценттен түшкөн акчаны булар ошол жерге иштетпейбиз деген. Булар болгон адал ошондой багы заначкалар менен гана ошонун эсебинен кураганда, анан кара таш маселеси келип калганда ким коет болуп ошентип спор болуп турган кезде эмне болду? Ошол жерде предложение түшүп калды. Азыр биринчи келген адам давай ошол койсун, макул деп баардык ошол нерсеге макулдук беришти. Биринчи болуп ошол жерге Мухаммад Амин кирип келди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кирип келди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын кирип келгени мына ошол жердеги турган бүт оппоненттер, ошол жердеги турган багы бири-бирине ушундай биринен бири талашып турган адамдардын бири дагы недовольствоны жүзүнөн көрсөң болбойт эле. Эмне үчүн дегенде, бул адам Мухаммад Амин деген личность мына ошол мушриктерди, ошол байларды, ошол кыйындардын баардыгын устраивать этип атат. Макул деди. Эч ким каршылык көрсөткөн жок. Туугандар, бул эмнени көрсөтүп атат? Бул дегени коомдо пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын, Мухаммад Аминдин 40 жашына чейинки болгон коомдогу аброю өтө жогору жана безупречный ушундай бир авторитетке ээ болгон ушундай инсан болгондугун көрсөтүп атат. Бирок бул пайгамбардын проблемасы качан башталды? Бул пайгамбар болуп ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деген мына ошол уранды көтөрүп, ошол миссияны баштагандан баштап бул өзүнө бардык адамдарды душман кылды. Туугандар, эч ким бул адамды жактырган жок. Эч ким калкалап жүргөн Абу Толиб, бизде крышевать дейт го, билесиңер да. Он тиген крышанын астында жүрөт там, тиги смотрит дегенде, мына ошол арабтарда дагы ошондой крышевание болгон. То есть ал жерде бир авторитетный адам бирөө келсе, он подомной ходит десе, болду, все, эч ким тийишкен эмес. Мына ошондой сүрөт. Туугандар, Абу Толиб өзүнүн ошондой баягы күчүн, мына ушул абасы Али радиаллаху анху 4-чү халифтин атасы Абу Толиб мынакей ушул туугандар ушундай нерсени жасады. Калкалап пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды көптөгөн ушу көйгөй проблемалар душмандардан тосуп, ошондон болсо дагы чочуркап жүрүштү. Албетте бул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынакей ошол кезде Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху жок беле, бар болчу. Хамза жок беле, бар болчу. Мына ошондой баягы күчтүү батыр сахабалар жок беле, бар болчу. Бирок мусулман боло эле. Албетте мына ошолорго болгон надежда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын жүрөгүндө ошондой үмүт оту жанып турчу. Эмне үчүн? Мына ушундай инсандар келсе, исламдын ушундай өнүгүп, өркүндөп кетишине бул өбөлгө болот деле деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күткөн. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху тууралуу адамдар бул Умардын эшеги мусулман болсо болушу мүмкүн, бирок Умар эч качан мусулман болбойт деген ушундай мнение да болчу. Эмнеге? Умар ибн Хаттаб разияллаху анхунун ошондой каттуу
болгон пейилинен. Албетте бул халиф болгон кезде көпчүлүк мусулмандардын кооптонгон нерсеси эми бул диктатор болуп кетет экен, кокуй айнанайын баарын жазалап, баарын сазайын берет дегенде жок, андай кылган жок. Адилеттүү бол. Бул Омар Адилеттүү Аль-Фарух деген мына ушул наамга ээ болгон инсан. Туугандар, мына мен айтканым бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Мухаммад Амин болуп 40 жашка чейин бул проблема, коомдо проблемасы жок эле. Бирок акыры мына ошол жерден туугандар 53 жашында Меккеден Абу Бакр менен бирге кошо, Абу Бакр көз жашын төгүп, булар аргасыз болушту. Мадина шаарына качканы. Эмнеге дегенде уже полноценный покушение. Бардык уруулар тарабынан өлтүрүү заказы түшкөн болчу. Өлтүрөбүз деген. Пайгамбар саллаллаху ошон үчүн өзүнүн жанын куткарып Мадина шаарына качты. Туугандар, эми мына ошол илим, мен туугандар бул жерде азыр айтып атканым мына ошол илим жөнүндө болуп атат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир айткан хадиси айтат: "Иннал улама варасатул анбия, иннал الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر." деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул сөзүн айтат. Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Пайгамбарлар алтын жана күмүштү мураска калтырышкан эмес. Пайгамбарлар илимди мураска калтырышкан. Ошондуктан кимдеги мына ушул пайгамбардын мурасын алган болсо, илимди алган болсо, демек бул толук үлүшүн алыптыр деген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткан бул жерде сөзү турат. Баа жогоруда биз айтып өттүк элек туугандар, мынакей ошол Чарльз Дарвиндин теориясын мынакей бардыгыбыз природоведение, биологияда окуп келгенбиз. Теория эволюцияны бардыгыбыз коштоп келгенбиз. Эволюция дегени бул ошол мезгилдин иштеши, мезгилдин өтүшү туугандар, мынакей бир нерсеге мына күбө болуп койгула. Мезгилдин өтүшү эч качан бул эволюция, бул өнүгүү эмес, бул кайта бар жоктун ушундай талкаланганына алып келе турган нерсе. Туугандар, мына коюп кой, жаңы машинаны, менилбеген жаңы масловый машинаны алып келип, сатып алып келип, гаражыңа тыгып кой. Айдаба, тийбе. Биринчи ошол машинаңды коррозия жейт. Көп өтпөй машинаң жараксыз болот. Коррозия жейт убакыт өтүшү менен. Эми бул жерде 20, 30, 40 жылда айтып атканым жок. Бул жерде сөз 100 жыл, 200, 1000 жыл болушу мүмкүн. Туугандар, биз азыр жашап аткан цивилизациядан бизден алдын жашап өткөн цивилизациялар өткөн. Бизден алдын күчтүү, чоң цивилизациялар жашап өткөн. Алардын тукуму курулуп жок болуп кеткен. Эмне үчүн? Дал ошол Кудайдан пайгамбарларына каршылык кылышып, эч качан ыйманга келбестен акыры ошолор тукуму менен кыйрап жок болгонуна мынакей аягында алып келген. Бул илим маселеси адам заты үчүн Аллах субханаху ва таала мынакей Бакара сүрөсүндө айтып атат: "Ва аллама Адама ал-асмаа куллаха, сумма арадахум алал малаика, факала анбиуни би асмаи хаулаи ин кунтум садиқин." Мына ушул жерде туугандар, Аллах таала айтып атат: Адамга Аллах бардык нерсенин аттарын үйрөтүп койду. То есть названиялар, ошолордун функцияларын, алардын свойстволарын, бар нерсени. Бул дегени пещерный человек болгон эмес. Маймылга окшоп баягы көчөдө, токойдо жүгүрүп жүргөн эмес. Туугандар, бул нерсеге противоречить эткен нерсе. Бул бардык ошол нерсе, наамды, ошол нерсе, илимди Аллах адам затына берип койгон. Бирок периштелер бул жерде албетте Аллах субханаху ва таалага болгон наразылык менен эмес, булар таңгалуу менен Аллахка кайрылышты. Булар кайрылышты. Атажалу фиха ман юфсиду фиха ва ясфику дима. Жер бетинде сен падыша кылып, кан төккөн жана бузукулук жасаган адамдарды сен падыша кылып, өзүңө орун басар кылып коесуңбу деген ушундай суроо менен кайрылышкан болчу. Мына бүгүн до сих пор бул кайсыл кылым болбосун жер бетинде кан төгүү токтогон эмес. Мынакей биз азыр бул жерде отурабыз, биз жерде кан төгүлүп атат дүйнөдө. Ушундай. Мына ошондой нерсе, кан төккөн адам затын сен падыша кылып коесуңбу деп, ошондой таңгалуу менен булар
периштелер Аллахка кайрылышты. Бирок ошол кезде жараткан Аллах Таала баягы жерде периштелер айтып атат да: "Ва нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак". Биз сага ушундай теспилерди айтып, сага сыйынып, сени даңазалап, сени улуулап, улуктап турсак, биз адамзатына караганда татыктуураак биз эмес белек дегендей намектор болуп атат да бул жердечи. Бирок эгерде силердин ошондой намекторуңар, силер ушундай нерсени эптеп кете турган болгонуңарда, кана ошол билим, адамга берилген билим силерде барбы? Жок. Эмнени билбейт адамдар? Жердин түбүндөгү нерседен баштап, мынакей уже азыр Марста осваивать этип, Марстан ошол жактан да кайсы рудаларды, да кайсы минералдарды ал жактан ташып келсек болот экен деген идеялар жүрөт. Тугандар, Аллах субханаху ва таала бардыгыбыздын иманыбызды бекем кылсын, туура жолдон адаштырбасын. Ошондой эле тугандар, мына ушул дин тармагында билимсиздик, караңгылык, экстремизм, радикализм мына ушундай нерселерге алып келет. Мен дайым айтат элем, бул айрыкча жаштардын арасында болуп келет. Эмне үчүн? Шабаб шу'батун минал жунун деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бул ошол жиндилик, бул кан суюктук деген бул жаштыкта бар. Ошондуктан багы каждый прочитанный багы бир хадис жана аят буларды прям цеплять этип, ошондой багы действиеге түртүп баштайт да. Ошондуктан урматтуу тугандар, илимди, шариат илимин жакшы үйрөнүп алуу керек. Бардык ошол экстремизм, радикализм деген нерсенин бардыгы чала сабаттыктан пайда болот тугандар. Жараткан мээримдүү Аллах мына ушул жерде кол көтөргөн ар бир пендеңдин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң орундаткын. Кудайым туура жолдон бизди адаштырбагын. Аллахым жүрөктөрүбүзгө чындыкты, акыйкатты киргизип, мына ушул акыйкатты таанып билип, өздөштүрүп жана ушул акыйкаттын артынан ээрчип жашаганды Аллахым өзүң бизге насип эткин. Кудайым, калпты канчалык сүрөтү коос болсо дагы, кандай сырты көрүнүшү коос болсо дагы, бирок ошол калптын маңызы ушунчалык куник экендигин бир көрүп, аңдап, түшүнүп, ал калптан алыс жашаганды бардыгыбызга Аллахым өзүң насип эткин. Кудайым, өтүп кеткен ата бабаларыбыздын, жакындарыбыздын жаткан жерлерин Аллахым өзүң жайлуу кыл. Алардын инсандык табияты менен бул дүйнөдө кылган күнөөлөрү, каталары, кемчиликтерин Аллахым өзүң мээримдүү затсың, кечиримдүү затсың. Кудайым, өзүң кечиргин я Раббана. Аллахым, бала чакаларыбызды, келечек муунубузду Аллахым имандуу кылгын я Раббана. Элибизди, журтубузду, мамлекетибизди Кудайым мына ушундай кыянаткерлерден, жамандардан Аллахым ардайым сактап, коргоп жүргүн я Раббана. Аллахым, ушулардын жамандыктары өздөрүнө кайтсын я Раббана. Аллахым, Кудайым, өтүп кеткен, көзү өтүп кеткен мына ушул шейиттерибизди Кудайым өзүң бейишке жайлагын я Раббана. Аллахым, элибизди колдоп, элибизге, журтубузга биримдик берип, ынтымак берип, эч кандай сырткы душман кол салганы ушул жака батынбай турган, боло турган ушундай ынтымак биримдикти жүрөктөрүбүзгө салгын я Раббана, жашообузга салгын. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммадин саyyid Muhammad ва аля алихи ва асхабихи ажмаин bi rahmatika ya